Саламатсыздарбы, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү, айрыкча эжейлер, агайлар, балдар, ошондой эле кыйырдагы кыргыздар. Сиздер үчүн кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын сунуштап жатабыз. Өткөндө убада бергендей, азыр Элмира Төлөкова эжеңер жаз деген ырына токтолуп кетет. Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, Жаштар сыйлыгынын лауреаты, Кыргыз Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, акын Элмира Төлөкова кайрадан менин мейманым болуп, убактысын жок экенине карабай, тар экенине карабай келип отурат. Кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн жасап аткан мына бул иш, бул чоң эмгек да. Бир топ авторлор мага чыгып атат. Элмира Төлөкованыкындай болгон көп тилдерге которулбаса дагы ушундай китептерибиз бар, орус тилине которулуп аткандар бар дейт. Ушуну дагы кийинки бир чыгарылышта сизге барып берсек болобу деген өтүнүчтөр болуп атат. Менин эшигим ачык, урматтуу авторлор. Эгерде иштешебиз десеңиздер, байланыш телефонум мына көрсөтүүнүн башында жазылды, айтылды, чалсаңыздар болот. Бул деле баягы эмгек да, бул чоң эмгек. Анан кийин балдар үчүн жазылып аткандан кийин бир эле сиздин текчеңизде же менин текчемде, же болбосо бул эми аз эле чыгарылды да, бир 500 нуска менен. Анан анын баарына жетпейт. Ошон үчүн дагы бир таратуунун жана жайылтуунун бир ыкмасы деп, ушул эми атайын мен канал ачып аткандан кийин, элге деп аткандан кийин, ошо элге бергенибиз жакшы го деп туура, мен да элге ойлоп атам. жазылгандан кийин элге жеткени жакшы. Жазда болсо кимдер гана күтпөйт. Ооба. Негизи ошол мезгилдердин баары ошо жаздан башталат го. Ошон үчүн мына бүгүн ошол бооруки жаз деген ырыңыздын тарых таржымалына токтолуп өтүңүз. Ооба. Бул жаз балдар үчүн жазылган ыр. Балалыкка кайрыла турган болсом, жаз мезгилин эстегенде эмнени эстейм? Жети Өгүз районундагы Ак Дөбө айылындагы төштү эстейм да. Төштө жаз келгенде биз жоо газын терчелек күтчүбүз. Анан ошол учурда негизи жоо газын азыр деле көп, бирок жоо газынын пиязын жечүбүз да. Ал пиязды деген жегенге болбойт, бирок күн күркүрөгөндөн кийин жесе болот деп апамдар айтчу да. Анан качан күн күркүрөйт деп дагы күтчүбүз да, качан күн күркүрөйт деп. Анан андан сырткары ошо өзүм өскөн бала кездеги үй эсиме түшөт. Ак Дөбөдөгү ата энемдин үйү. Алма багы бар эле, жаз келгенде аппак болуп калчу да. Бүт алма өрүктүн баары гүлдөгөн маал бир өзгөчө сезимди тартуулачу. Анан апам гүл өстүрчү. Апам өзү сүрөткөр эле, ар тараптуу таланттуу аял болчу. Анан таланты ачылбай калган да. Ошон үчүн эмне кылам деп, мен улуусу болгон үчүн апам аябай сырдашчу экен да. Анан бир күнү келип эле апам айтат: "Элмира, мен сүрөт тарткым келип атат. Мореки үйүбүз чоң эле. Ушул үйдүн бетин толтура сүрөт тарткым келип атат. Эмне кылам?" деди да мага. "Билбейм апа, бул үйдүн бетине сүрөт тартсаңыз жамгыр жааганда жуулуп калат го" дедим мен. Ошентсем ал издеп жүрүп Караколго барды, райондун борборуна барды. Анан кадимки эле түстүү сырларды таап келди. Пол сырдаган, жыгач сырдаган сырларды таап келип, анан дарбазага гүл тартып, анда сүзүп бараткан ак коонун сүрөтүн тартып, анан берки веранданын баарын ошо жапжашыл кылып гүлдөп турган нерселерди тартты эле да. Ошол коро, ак коонун сүрөтү тартылган дарбаза, анан анын жанында гүлдөп турган жаздагы гүлдөр эсиме түшөт. Ошо гүлдөгөн жаз. Анан каакумдан топу түйгөндө апам үйрөттү эле. Жаз келсе эле каакымдан топу түйүп башыбызга кийген бир өнөр болчу. Ошол нерсе бул ырга кирген. Албетте балдар үчүн жазылганда анын баары баткан жок. 3 куплет кылып, 2 куплет, анан биринчи куплети кайра кайталанат. Кичинекей бир жаздын сүрөтү тартылып калган. Бул ырыңызга да обон чыгарылган да, э? Бул ырга дагы обон чыгарылган. Догдурбай Урманбетов агай обонун жазган, нотасы китепке кирген, бирок азырынча бул ырдын үстүндө иштеп атат. Обону чыкканда ырдап чыгышат болуш керек балдар. Анда биз көрүүчүлөрүбүзгө дагы эскертип кетели. Мынакей нотасы менен азыр биздин балдарыбыз көрсөтүп атат.
эгерде нота билсеңиздер, таанысаңыздар, мына ушул ыргадагы ошол обонду ойноп берип, аткарып берип, балдарга ырдатсаңыздар болот. Котормочулар жөнүндө дагы Ооба. айта кетели. Ырды орус тилине которгон Жылдыз Акаева жана Анна Бичевина. Ал эми англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, филология илимдеринин кандидаты, доцент Алтынай Токтоматова. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова эже. Бул ырды көркөм окугандар номер 99 орто мектебинин окуучулары Рыспекова Халима кыргыз тилинде, Карагулова Сумая орус тилинде, Жуманазарова Хадижа англис тилинде көркөм окушту. Анда эмесе айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн, урматтуу көрүүчүлөр, төмөнкү тасмага көңүл бурабыз. Ошол китептин бет ачарын белгилүү алып баруучу Чыңгыз Рыскелдиев алып барганын айта кеткибиз келет. Андан назарыңыздарда төмөнкү тасма. Топу түйүп какымдан башыбызга киебиз, жылуу көңүл сергиткен жашыл жазды сүйөбүз. Күндүн жүзү тамылжып, корообузда жаз айы, гүл тагынат алма бак, кооздогондой атайы. Топу түйүп какымдан башыбызга киебиз, жылуу көңүл сергиткен жашыл жазды сүйөбүз. Мен ушул ырдын орус тилинде айтып берем. Золотистый одуванчик, заплетаем мы венок, одеваем на головку и садимся на лужок. В этом маленьком цветочке лучик солнца золотой, и тепло весны приходит, дарит радость к нам с тобой. К нам во двор весна приходит, улыбается, поет, как румяная девчонка в небе солнышко плывет, как нарядные невесты яблони стоят в саду. Вместе с маленьким веночком за весной я иду. Золотистый одуванчик, заплетаем мы венок, одеваем на головку и садимся на лужок. В этом маленьком цветочке лучик солнца золотой, и тепло весны приходит, дарит радость к нам с тобой. Мен азыр ушул ырды англис тилинде айтып беремин. Spring. We put on her dresses, warm mist and delights. Oh, how we cherish spring, for its warm and loving greenness. The sun smiles down on us as spring enters our yard. Apple trees covered in blossom appear to be specially decorated. We put on her dresses, warm mist and delights. Oh, how we cherish spring, for its warm and loving greenness. Элмир айым келип, ушул жаз жөнүндөгү, ырыңыздын тарыхы жөнүндө, таржымалы жөнүндө айтып берип, анан аларды ким окуган, ким которгон деген маселенин баарын айтып бергениңиз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Ал эми келерки кездешүүбүздө, Кудай буйруса, жалкоолуктан кач деген Элмир эжеңердин да бир керемет ыры бар. Ошол жөнүндө кенен сөз кылабыз. Ал эми азыр болсо көрсөтүүбүз соңуна чыгат. Келерки кездешке чейин коштошобуз. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.